Кыргызнефтегаз өзүнүн ошол алып келген жардамын Тажи вирусу менен күрөшүүдө эмгектенип жаткан кызматкерлерди колдоо максатында Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рашид Бостонов жана анын орун басары Таалай Рысалиев 1 айлык эмгек акысын, ошондой эле Кыргызнефтегаздын жумушчуларынын бардыгы 1 күндүк айлык маяналарын топтошуп, жалпысы болуп 2 миллион 145 миң сом акчалай жардам көргөзүштү. параллель мүчөлөрү 10 миң сомдон ашык акчаларын которуп беришти. Анан калган жөнөкөй жумушчудан баштап инженер-техник кызматкерлерге чейин баардыгыбыз 1 күндүк иш акыбызды кол коюп котордук. Ошон үчүн Жалал Абад областынын областной больницасына 200 миң сом берели деп шештик. Ошондой эле Тузак райондук больницасына 150 миң сом, Кочкор Ата шаарынын санаториясына 150 миң сом, Моокен райондук больницасына деп атабыз 150 миң сом. Оштун комендантына агада 150 миң сом, Ноокат райондук больницасына 100 миң сом, Кара Суу райондук больницасына 100 миң сом, Оштун городской больницасына 100 миң сом. Ошондой эле биз Жалал Абад областынын комендантына дагы акча бөлгөнбүз, аны дагы тапшырып коелу. Кыргызнефтегаз Жалал Абад жана Ош облусунун медицина жана укук коргоо органдарына жардам көргөзүштү. Учурдагы тартыштыкка карабай жардам колун сунган кыргыз мунайчыларына Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендант Жеңиш Жоробеков ыраазычылыгын билдирди. Ушул багытта жапа-тырмак барыбыз бирге иштеп атабыз. Сиздердин жетекчилигиңизге Абрамовичка аны коласына иштеген жалпы өзүнүн курамына, жамаатына, профсоюздар жетекчилерине чын айтканда комендант катары комендатура штабынан мүчөлөрүнүн атынан терең ачык билдирем. Көзгө көрүнбөгөн душман менен алышууда өмүр сакчылары, медицина кызматкерлери өз өмүрүн тобокелге салып, кооптуу аймактарда иш алып барып жатышат. Мындан улам аталган кызматты ар тараптан колдоого алуу учур талабы. Ушунча күндүк материалды колдоо кылып келип атыптар. Кылган кызматыңар элге, журтка, Кыргызстанга дегендей. Ушу сиздерден берген тыйын ошол оорулардын ден соолугун сактап калганга, ошол жердеги карап аткан сотрудниктердин ден соолугун сактап калганга биринчи очуруп. Сиздердин жардамыңыздар менен Кудай буйруса эл менен журт менен бирге биз дүйнө жеңген коронавирусту биз да жеңебиз. Кыргызнефтегаз башкармалыгы учурда бардык талаптарды аткарып, илдетке каршы күн сайын тийиштүү жумуштарды алып барууда. Мекемелер жана кызматтык автоунааларды дезинфекциялоо иштери тынымсыз жүрүп жатат. Ошондой эле түшүндүрүү иштери уланууда.